Ali ibn Zar ordunan turdu. Ordunan turdu дағы жүр ошол жака баралы dedi. Ошол кишинин алдына баралы. Айтып келген киши аркасынан ушу алаканы неме кылып, азыр барып тынчтат муну. Жакшы эле кылбадым, ушинтип бир өчүм алып албасам деп барды. Барып, баягы жамандап, ушактап, гыйбат кылган кишинин маңдайына барды дагы. Ассаламу алейкум. Сага Аллахтын тынчтыгы болсун. Амансыңбы? Ден соолук жакшыбы? Муну мага сенин мен жөнүндө жаман сөз айтып, акарат кылып, ушактап, гыйбат кылып, тилдегенин жөнүндө айтып барды. Анан мен келдим. Аллага тиктеп турду, качан тумушка түшөт экен деп. А берки ортомчу ушакчы алаканы ушалап турат, бир жандырып берсе экен деп. Бизде ушундай да. Мындай тууган. Эгерде мен жөнүндө айткан сенин сөздөрүң баары чын болсо, анда мен сага дуа кылайын, кел, Аллахым сенин күнөөңдү кечирсин, Аллахым ушул тууганын күнөөсүн кечир, мага жакшы сабак берди. Эгерде жөн эле мага жала жаап сүйлөп жаткан болсоң, анда мен Аллахтан сурайын, Аллахым мени кечиргин деп, мен өзүмө дуа кылайын. Сен мага дуа кылып кой. Макулбу? Сенден Аллах разы болсун деп бурулуп кетип калды. Биз болгондо чалабыз. Бирөө үйүнө чакырып калды да сизди. Баягы жокпу? Же дагы келеби наркы? Келет, алда келет. Анда мен барбайм. Анткени ал сизди жамандап койгон да. Катташпайсыз. Ифтарлыкка чакырса да барбайсыз, тоюна чакырса да барбайсыз, апасы өтүп кетсе да барбайсыз. Өлүп кетсин деп барбайсыз. Барбайсыз. Катташа бериң. Катташың. Сизде кадимкидей өзгөрүү болсун. Жасаган жакшы ишиңиз менен жаман ишти кадимкиде таразалаң. Эмнеге фаанта муъмин деди? Эмнеге муъмин деди? Муъмин ким ал? Билесизби, муъмин ким ал? Ал бейиштик инсан, эгер билсеңиз. Муъминсиң дегени сен бейиштиксиң дегени. Жасаган жакшы ишиңиз сизди сүйүнтүп, аткарып алган майда чүйдө жаман иштериңиз сизди кайгырта турган болсо, фаанта муъмин, сиз муъминсиз, сиз бейиштиксиз деп атат. Ушул эле учурда азыр жашап жүрүп эле бейиштиксиз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Сахабалар менен отурганда, өзүнүн мечитинде. Азыр силерге эшиктен бейишке кирүүчү бир адам кирет деди пайгамбарыбыз. Сахабалардын баары отурат. А бейишке кирүүчү Абу Бакр отурат, Умар отурат, Усман отурат, Али отурат, Талха отурат, Саъд ибн Аби Ваккас отурат. Бүт бардыгы отурат өзү. Бирок бейишке кирүүчү дагы бирөө кирет азыр дедилер. Баары аябай таң калды. Бул эмне болуп кетти? Ким бул? Карап турушса, жүдөгөн жаңы эле дарат алган экен. Бетин жуугандагы дараттын суусу сакалынан тамчылап, жүдөгөн абалда жупуну кийинген бирөө кирди. Баары аны тиктеди, пайгамбар таң калды. Ал бир бурчка отуруп намазын окуду, ибадатын кылды. Таркап кетишти. Экинчи күндө ошентти. Үчүнчү күндө ошентти. Дал ошол киши 3 жолу кирип келди да. Үчүнчү күнү намаз бүтүп чыккандан кийин Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас. Абдуллах деген бала барып, кечиресиз, бир эле суроом бар сизде. Атам экөөбүз кичине сөз айтышып, ушу каяш айтып алдым байтор, азыр атамдын алдына баргандан уялып атам. Эгер мүмкүн болсо, уруксат берсеңиз, ушу жылдыздуу инсан көрүнүп атасыз. Сиздин үйүңүздө атамдын ачуусу кеткенге чейин жашап турсам болобу деди. Айнанайын, эмне болбосун? Жүр кагылайын. Үйүнө алып барды. Күндүзгү кылган иштерин бардыгын акмалап жүрдү. Түнү дагы уктабаганга аракет кылып, мунун ишин бардыгын акмалап жүрдү. Эч кандай өзүнөн дагы кемирээк иш кылат экен Абдулладан дагы. 5 вакыт намаз окуйт экен, элге окшоп эле болду. Түнү тахажжудка турабы экен десе, турбайт экен. Акыры 3-күн айтты: кагылайын,
Мен атам менен урушкан эмесмин. Жөн эле айттым муну. Бул жака келип калганымдын себеби пайгамбар 3 күн азыр 5ке кирүүчү инсан кирет силерге дегеннен 3-өнгө тең сиз кирип келдиңиз. Өзү эмне сиздин жасаган ишиңиз? Мага ошо эле намаз окуйт экенсиз. Мен деле жашайт экенсиз. Эмнеңиз менен? Деди эле. Ойлонуп туруп, билбейм деди. Жок, өзү дагы эмне иштериңиз бар мен билбеген деди эле. Санап берди. Мен деле жасайт экенсиз. Буну мен деле кылам. Мен ушундай кылам деп баштады. Эң аягында жатаарга келгенде гана, түнү жатаарга келгенде бутун төшөгүнө салып, үстүнө көрпөнү таштап, жатаарда отурган абалда, я Раб, эй жараткан Алла. Мени алдымдан, аркамдан ушактап, акарат кылып, гыйбат кылып, жамандап сүйлөгөндөрдүн баарын мен кечирдим, я Рабби. Сен де кечиргин деп жатып алам деди. Абдуллах карап туруп, баш чайкап туруп, пайгамбарга келип ушунусун айтты эле. Пайгамбар ал ошонусу менен бейишке кирет деген. Ал ошонусу менен бейишке кирет. Эми сиздер дагы баягы өзү аялдарды бир нерсе сүйүнтөт, бир нерсе кайгыртат. Билесиздерби ошону? Эмне? Чүпүрөк. Чын. Тартынбай айта берсеңер, намыстанбай. Чүпүрөк силерди сүйүнтөт, чүпүрөк силерди кайгыртат да. Мындайраак чүпүрөк, мындайраак материал берип койсой, көзүңөрдүн кыйыгы менен тиктеп, мен ушуга татыктуу белем, түзүгүрөөк бербей, бул Мадина базарда мынча эле турат деп, мен чүпүрөктүн түрүн билбейм го, бирок силер. Ошол мындайраак чүпүрөк берип койгонду деле ушул өмүр бою жек көрүп отосуңар да муну. Ошол чүпүрөктү эле көрө бересиңер да баягынычы. Ошон үчүн кечиргиле ошолорду. Ошолорду кечирип, жашына кайгылып, эң кымбат баа чүпүрөккө теңеп, андан да мыкты инсанга теңеп өтсөңөр, анда бейиштик болосуңар иншалла. Фа анта муъмин, сиз муъминсиз деди. Эмнеге? Сиз бейишке татыктуусуз. Сиз бейиштиксиз. Муъмин ким ал? Муъмин ким? Муъмин ал Аллах Тааланын бир жана бар экенине ыйман келтирип эле жашай берсе, ал муъмин эмес. Аллах Тааланын бар экенин тан алган, бар Аллах Таала Кудай бар деп жашап атат да сиздин күйөөңүз. Бирок намаз окубайт. Ал муъминдик даражага кошулбайт. Түшүнөтсүз? Аны муъмин деп айта албайбыз. Сиз ошондо ким менен жашап атасыз? Бир жастыкка баш койгондогу инсан муъмин болуш керек. Аллах Тааланын бир жана бар экенин билген шайтан алейхи лана, каргыш тийгир шайтан мынтте Аллах Таала астагфирулла. Фанзирни иля яуми юб'асун. Садакаллахул азим. Аллах аны өз мээриминен кууп чыгарып атканда, шайтан Аллах Тааладан: "Эй Кудай Таала, мени кыяматка чейин өлтүрбөй кое тур. Тилегим ушул. Сенден бир эле нерсе сурайм, кыяматка чейин мени өлтүрбөй тура тур." Аллах Таала дароо анын сурагын кабыл кылып: "Иннека минал мундарин." Болду, сен кыяматка чейин өлбөйсүң деди. Шайтандын тилегин кабыл кылган Аллах муъминдин тилегин сөзсүз түрдө орундатат. Аллахым, үй бүлөмдү намазхан кыл, мени үй бүлөмдү намазхан кыл деп чын жүрөктөн сурангыла, Аллах Таала сөз түрдө намазхан кылат. Суранычы эле калды. Аллахты уялта коюп сураш керек, сураганда дагы. Кол көтөргөндө WhatsApp'ты карап алып, окуп аткан дуаны жарым унутуп калып, кайра WhatsApp'ты карап тык. Мен дуа кылып атам, туруп-турчу деп. Дуа ушул. Аллах Таала айтат: "Эгерде бендем эки колун көтөрүп менден сурай турган болсо, тилене турган болсо, талап кыла турган болсо, колун көтөрүп менден суранып аткан бендемдин тилегин курук кайтаргандан, колун бербей коюп курук кайтаргандан жаратуучу катары мен уялам" деген.
Аллахты уялта сураш керек. Кантип? Bir сөздү bir канча жолу кайталаш керек. Аллахым үй бүлөмдү намазхан кыл. Аллахым үй бүлөмдү намазхан кыл. Ыйлаш керек. Аллахым үй бүлөмдү намазхан кыл. Мен леджа валеджа. Ким bir жолу такылдатып койсо, ал эчтен эч качан кире албайт. Bir эле жолу мындай тыкылдатып койсоңор, үйдүн ичиндегилер шамалбы? Не эле, же ит бит келип тийип кеттиби? Дейт. Кайрага эле тыкылдата берсеңер, бир аз туруп чык жигим бар дейт да. Кол ошондой. Аллах Тааланын эшигин кайра тыкылдаткан. Кайра тыкылдаткан. Тыкылдата бер, сурай бер, Аллах Таала албетте кабыл кылат. Аллах албетте кабыл кылат. Кабыл кылбай койбойт. Аллах албетте кабыл. Бирок кабыл кылып, дуабыздын кабыл болушуна бир эле нерсе шарт. Саад ибн Аби Ваккас өзү бейиштик, өзү тирүүсүндө бейиштик болуп эсептелген пайгамбарыбыздын тайекеси. Пайгамбардын жанына келип эмне деди? Я Расулаллах, Аллах Тааладан сурап бериңчи. Ушу менин дуамдын бирөөсү дагы кайтарылбай кабыл боло турган болсун, бир сурап дуа кылып бериңчи деди пайгамбар. Я Сааду, атиб мат'амак такун мустажабат да'ва. Эй Саад, дуа кылыш шарт эмес. Дуа кылыш шарт эмес. Менин сага биринчи алкымыңды адалда, дуаңдын сен колуңду көтөрөсүңбү, көтөрбөйсүңбү, оюңа келгенин бүт бардыгын Аллах Таала кабыл кыла берет деген. Алкымыңды тазала, адалда, тиштемиң, уртамың адал болсун деген. Албетте дуаңыз кабыл болот. Карабайсызбы? Муъмин ким ал? Муъмин ал бейиштиксиз, муъминсиз. Фираун алейхи ла'на, Кудай сактасын. Таурат китепти Муса пайгамбарга Аллахтын бергендигин билет эле. Аллах тараптан жөнөтүлгөн Муса пайгамбардын пайгамбар экенин билет эле. Бирок ыйман келтирбейт эле. Сиздин күйөөңүз дагы бир күндө окула турган 5 убак намаздын намаз экенин билет, бирок окубай атат да. Окубай атат да бирок. Сиздин эжеңиз бар, сиңдиңиз бар, атаңыз бар, апаңыз бар, окубай атат да, чындап айтканда. Ошон үчүн إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. Жасаган жакшы ишиңиз сизди сүйүнтүп эле кубанта турган болсо, жаман иш сизди кайгырта турган болсо, анда сиз муъминсиз. Ал жаман иш кайсыл? Мурдагы окубай калган, окулбай калган намаздар үчүн кайгырып ыйлай турган болсоңуз, сиз муъминсиз. Кимдир бирөөнүн атасы дагы деле ичип келип атат. Намаз окубай атат. Бул үчүн сиз ыйлап беришиңиз керек. Атаңыздын ордуна сиз ыйлап бериң. Атаңыздын ордуна сиз сажда кылып, Аллахтан суранып бериң. Аллахым, атамды намазхан кыл деп. Намазды аябай жеңил кылып көрсөтүң. Ушунчалык жеңил кылып көрсөтүң. Анан бир үйгөндө кожайын отуруңчу, 5 убак намаз бар. Бул 4:30-да турабыз. 4:30-да ал коңур тартып уктайт. Багымдаттын бүтүшүнө 20 мүнөт калганда тез тура калың эле, кең мына суу даярдап койдум, кең мына. Чалап ула жууса деле боло берет. Аябай сонда арат алдыңыз да деп мактай бериң. 2 рекет эптеп эле фарзына жыгылса деле боло берет. Багымдатын. Акырындык менен. Намаздын саждасындагы бейиштин жытын жыттагы чакты. Билесизби, намаздын саждасындагы бейиштин жытын. Bir аялдын күйөөсү арак ичет эле. Анан азыр эми элдин түшүнүгү ушундай да. Кичине оңолуп калды да, Кудайга шүгүр. Мындай. Бирөө эркек аялын 3 талак кылат дагы, анан келет бизге. Ошого жол таап берсеңиз деп. Өзү 3 талакка жол жок. Мен кече айттым жумадан кийин. Бирөө мага келди. 3 талак кылып койдум, ошого ана жол бар экен деп келиптир. Ана мен айттым, сен мындай бир калака дедим, мындай бир күрөкө. Өзүңдүн заңыңды алып келдиң дагы, ушуну бир ашка айландырып берип коесузбу? Жиндели болуп атасың дедим. Алла Таала өзү Кур'анда 3 талактан кийин жашоо болбойт өзү. Харам.
Заңды алып келіп тұрып, ушуну думдама кылып бересизби дегенде эле кылып атасың сен. Жинди болуп атасың дедим. Ошон үчүн жалаң, жакшы нерсе менен карагыла. Бир аялдын күйөөсү арак ичет эле, харам. Анан ал азыркыларды айтам, мисалы, молдого алып барса эле, сүф деп бир дем салса эле арак ичпей кое турган. Түшүнүк ушундай жок. Молда дем салса арак ичпей койбойт ал. Иче берет дагы деле, Кудай сактасын. Сиз Аллах Тааладан сураның. Аллахым, я Рабби, эй жараткан Аллах, күйөөмдүн жүрөгүндөгү арака болгон махабатты биротоло сууруп ташта, я Рабби деп кыйлаң. Көзүң ишишип кетсин. Ал аял дагы күйөөсүн бир молдого жөнөттү. Алып келди. Дем салып берсеңиз, ушинтип арак ичип атат десе баягы молда. Мейли дем салайын, бирок бир шарт менен. Өзүңүз дагы аракет кылып атасыз, ичпей коеюн деп. Аракет кылып атам. Канча күн ичпей кое аласыз? 1-2 күн туруп эле ичип алып атам. Анда болбойт. Мен дем салыш үчүн кеминде 40 күн ичпешиңиз керек деди. 40 күн ичпешиңиз керек. Бирок күнүнө ушул чак түшкө келишиңиз керек деди. Чак түшкө келишиңиз керек. Анан дем таасир этет деди. Кошунасы экен. Чак түшкө келет. Имам аялына айтып коюптур жубайына. Тамактын падышалар жей турганын, муну ол кошуна өмүрүндө көрбөгөн тамактарды даярдайсың 40 күн дептир. Эң мыкты таза төшөктү саласың, күнүгө 40 күн башка дасторкон саласың. Кечеги салган дасторкон бүгүн салбайсың. Кечеги тамак куюп келген идишке бүгүн куюп келбейсиң. Бөлөк кыласың. Бир кызмат көрсөтөйлө. Бая алкаш келет экен. Молдоке, барсызбы? Термели. Айнанайын деп аны өзүнүн устазында кылып, оягына бир жастык, биягына бир жастык, аркасына жастык коюп, тим эле ушул колун боорун алып молдо. Молдо чай куюп атат, имам. Алкашка. Чай берип. Ошол учурда пешин болот экен. Карабайсыз мына, карасаңыз. Пешенеңизди карасаңыз, пешин болуп калбадыбы? Пешин болуп калды да. Кандай кыласыз? Пешин окуйсузбу? деп сурайт экен. Кандай кыласыз? Пешин окуйсузбу, окубайсызбы? Жок. Мейли, анда сиз туруп туравериң, Мен ушул жерге салып окуй калайын деп, ошол жерде окуйт экен пешинде. Ошол жерде окуйт экен. Ошол күнүгө. Бирок ичпең, аксакал, ичпең. Мен мунуларга кичине дем салып койгом да, ушудан ичип туруң эле, чайга деп коет экен. Балеси дем салыңар эмес ага. Саждасында узун кылып, я Рабби, эгер мен азыр ушул кишини намаз оку десем, эртең келбей коет. Я Рабби, мен ушул жерде алсыздык кылып атам, я Рабби. Мага бир хикмат бер, акыл бер, бир даанымчандуулук бер, анын жүрөгүнө болгон бир жолду көрсөтүп кой, мен ошол жол менен барайын. Я Рабби, мен алсыздык кылып атам. Азыр ошону жүр намазга, жүр дааратка десем, кетип калат бул, эртең келбей коет. Деп саждасында узун жатып алып көзүнчө ыйлайт экен шолоктоп. Болду кошуна, Аллах разы болсун. Коп тамак жедик, рахмат. Эртең да куду учурга келесе, эртең кечикпей келиң. Күнүгө аял сурайт экен, дем салдыбы десе, жок, эртең салам деди го. Күнүгө дем салдыбы десе, жок, эртең. Аялдын эки көзү төрт болуп эле дем салса эле, бул ичпей кое турган деңгээлде күтөт экен да. Күнүгө барганда дем салдыбы десе, эртең салам деди го. Оппо, бул молда эмне болуп калган, же кичине бериш керекпи? Дептир. 39 күн. 39 күн. 39-нчу күнү күйөөсү барса, аялы дем салдыбы десе, жок, салган жок, эртең. Кагылайын, 39 күн каттадың, бул эмне болгон молда бул? Аял келиптир имамга. Кошуна, бул эмне кылып атасыз? Акча бериш керек бизге дем салыш үчүн. Кичине дем салып койбойсузбу? Имам, эжеке мындай, дуа кылып тура бериң, эртең сиздин күйөөңүз үйүңүзгө аракты эле таштап койбостон 5 убакыт намаз менен үйүңүзгө кирет иншалла, эртең. Дуа кылып тура бериң. 39 күн каттаган киши өзүнүн үйүнө кирген эле кирип калыптыр.
Барыспы, бүгін қандай тамақ жейбіз деп. Тамақтың менюларын сұрай баштаптыр. Бирок күнүгө төшек алмашат экен. Күнүгө алдындагы жакан достордагы эми укмуш. Анткени анын үйүндө ошондой неме жок да баягындай. Сый-урмат, парваз жок да. Ал имамдын үйүнө келгиси эле келип атат да. Баягы төшөк, имамдын ийилип тамак бериши, эми кой ушундай да. 40-чы күнү өзү дагы тамактын түрү, эми мыктылары, дасторкон мурдагыдан да бир башкача тамак жеп мында саатты карап. Кошуна пешин болуп калыптыр. Мурда имам мынча эмес экен да. Мурда кошуна намаз болуп калыптыр. Дейт, а бул сапар күлгөн жакта кошуна намаз болуп калыптыр. Туруңай. Турун кошуна. Бир дарат алалы. Деген экен ордунан ыргып туруп, каякта дараткана? Дараткананы көрсөтүп, дарат алдыртып, үйрөтүп. Менин сол жагымда туруп окуйсуз, фарзга макта кыласыз деп. Фарздын биринчи рекеттин саздасына барганда имам баш көтөрөт, бирок ал баш көтөрө албай калат. Имам 4 рекетти бүтсө дагы турбайт. Имам 2 рекет сүннөтүн окуйт, анда да турбайт. Былкылдап ыйлап атат. Анан акырын таптап ордунан тургузуп, не болду десе, имам, шунча жылдан бери кошуна болуп жашайбыз. Канча күндөн бери сиздин үйүңүзгө мен тамакка келип атам. Намаздын саждасындагы бейиштин ырахаттуу жытын мурдараак эле айтып койсоңуз болбойбу деп ыйлаган экен. Карагылачы. Намаздын саждасындагы бейиштин ырахаттуу жытын мурдараак эле айтып койсоңуз болбойбу? Сиз менин мүрүмө эртерээк таптап койдуңуз, мен дагы көбүрөөк жытташым керек эле. Мен мындай жытты өмүрүмдө эч жерден жыттаган эмесмин. Сиз өзүңүздүн күйөөңүздүн намаз окушуна, атаңыздын, апаңыздын намаз окушуна ушунчалык шарт түзүң. Күйөөңүзгө, мисалы, бир пайпагын оңунан, бир пайпагын солунан алып келип бере берсеңиз, 2 күндө бир пайпакты 2 пайпак кылып бергендей боло бересиз. Бир бет арчыны бир мындайынча алып келе бериң, баягы акылдуу аялга окшоп. Бир кишинин үйүнө конок келсе, жупуну үй ал ачыкта жашайт экен. Келген коногу бай экен, бул кедей экен. Аял акылдуу экен. Бир эле дарыбыз бар экен да, аял экен, эми союп жейбиз деп аткандагы. Дарыбыз алып келип койсо, бүтүн боюнча баягы кедей досу жубайына карап туруп, байбиче, аркы бөлмөдө толтура дарыбыз турса, ушуну алып келесиңби? Башкасын алып кел деген экен, акылдуу аял. Алып чыгып туруп, башкача одарып алып кириптир да тагы. Башкасын алып келсе, 4 түрдүү кылып алып кирген экен, бирок акылдуу аялдын аддеп эле күйөөсү давит эте берсе, акылы култанып калат окшойт. Ошол жерден дагы мындай жашырып койбой, өзү бир дарыбыздын аяктагын дарбыз алып келейин. Тегеле койсо болмок экен. Баары ушундай экен, кожоюн деп койсо, кеткенден кийин Айша энемизден сурашкан. Айтыңчы, Расулуллахтын биз билбей калганда кандай сыпаттары бар эле десе, Айша энемиз айткан, "Алам тaqra'ul Qur'an?" Эмне Кур'ан окубайсыңбы деген. Жок, окуйм, Кур'ан окуйм. Эгерде Кур'ан окуй турган болсоң, анда угуп тур. Расулуллах эл аралап басып жүргөн тирүү Кур'ан эле деген. Сиз атыңыз эл мира болобу, гүл мира болобу, атыңыз калып кетсин, намаз келатат дегендей эсинде калып кетиң адамдардан. Чыныгы намаз келатат. Муну мен чыныгы намаз деп элестетем. Мен муну чыныгы муъмина деп элестетем. Мен муну чыныгы хижаб деп элестетем. Хижаб кийгенде саркеч кылбаң. Кийингенде шиштака кийип алып тыкылдатып эркектердин көңүлүн өзүңүзгө бурбаң. Эгер ушул ишиңиз сизди кубантып аткан болсо, тыкылдак шиштакаңыз, кымча бел кийген хижабыңыз сизди кубантып ата турган болсо, анда сиз муъмин эмессиз. Муъмин эмессиз. Анткени Айша энебиз айткан. Пайгамбарыбызга хижаб аяты түшкөндө кадимкидей эле түркүктүн үстүнө, казыктын үстүнө кара жабууну жаап койгондой эле жашайт элекпиз деп атат. Анын келбети билинбеш керек.
Сіз чыныгы хижаб болып жашаң, чыныгы намаз болып жашаң. Чыныгы намазды тургузуучу болып жашаң, намаз окуучу эмес. Намаз окуган инсан азыр окуп бүтөт дагы чыгып эле ушактай берет. Болбосо сиз Аллаху акбар дейсиз. Башынан аягына чейин зикир Кур'ан, зикир Кур'ан. Эң аягында намаздан эмне менен чыгасыз, айтыңчы? Эмне менен чыгасыз? Салам менен чыгасыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сол жака салам бересиз. Ассаламу алейкум деген силерге Аллахтын тынчтыгы болсун. Менден тынч болгула. Мен силерди жамандабаймын. Аркаңардан сүйлөбөймүн, гыйбат кылбаймын, силерди ушактабаймын. Сол жака салам берген. Ассаламу алейкум, силерге тынчтык болсун. Мен силерди жамандабаймын деп бүтүп туруп эле, чыгып туруп эле досубузга. Мен сол жагымдан көрдүмбү? Өлө турганда дейсиңер. Мынауну намаз окуй турган, намаз окугандар дейт. Намазды тургузгандар жөн жашоосунда дагы, кухня ашканасында дагы, конокко барганда дагы, конок жокто дагы, үйүндө дагы, жалгыз коондо дагы намаздын ичиндегидей жашаса, муну намаз тургузуучу аял деп эсептейт. Түшүнүңүзбү? Эми сөзүмдүн аягында Хасан аль-Басридан сурашты. Айтыңчы, мен Аллахтын алдында канчалык деңгээлдеги бийик даражадамын? Мени менен периштелерине кантип мактанат, мени ушинтип сыйлап? Хасан аль-Басри айтты. Аллахтын фарзы сенин алдында канчалык бийик даражада болсо, сенин даражаң Аллахтын алдында ошончолук бийик даражада. Түшүнүктүү эле кылдымбы? Ба, мынакей. Аллахтын фарзы, намаз, хижаб, тилди сактоо, дененин сактоо, иши кылып кошто менен мыкты мамиле кылуу сиздин алдыңызда канчалык бийик даражада, негизги көзгө баса турган, көздүн карегиндей маселе боло турган болсо, анда демек сенин даражаң Аллахтын алдында ошончолук жогору даражада. Кудага барганда, келин көчүрүп барганда, же кудалар келип калганда, саатты карап туруп, пешим келип калган турбайбы, токтоп турам мына, кудалар узатып алайын деп, асыр болот, өлүп кетсин эми бүгүн эми кудалар келип калбады деп, шам болот. Демек сиздин даражаңыз Аллахтын алдында өтө төмөн, анткени сиздин алдыңызда фарздын даражасы төмөн болгон сыяктуу эле. Сиздин үстүңүздөгү хижаб ал Аллахтын буйругу. Хижабым, ушинтип айткыла, бул хижабым керек болсо Кур'анда бар. Кур'анда бар. Менин хижабым Кур'анда бар. Аллах өзү айткан, бул хижабым, бул менин бейишим деп жашай турган болсоңуз, анда сиз чыныгы мыкты бактылуу жашоодосуз. Кудушунда сиз чыныгы муъминасыз да. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тадхулуна аль-джанната хатта ту'мину ва ла ту'мину хатта тахаббу, ава ла адуллукум ала шай'ин идza фа'алтумуху тахаббтум." Пайгамбар айтты. Силер толук кандуу муъмин, ыймандуу болмайынча бейишке кире албайсыңар деген. Бейишке кириш үчүн ыймандуу болуш шарт. Ыймандуу болуш шарт. Бирок толук кандуу ыймандуу да боло албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Жакшы көрүү деген мен өзүмдүн мүчөмдү жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Мен мына колум бүгүн оруп калып туруп, деп туруп келип туруп, мынан алып ташачы мына жагын. Мына алып ташачы мына чыккан жактан ылдый жагын. Түнү жаман оорутпадыбы? Жанга тийди. Алып ташачы. Дебейм эч качан. Ооруп атса, ооруган сайын дары сүйкөйсүзбү? Ооруган сайын этият кылып жылуулайсызбы? Ошондой кылып атасызбы сиз дагы? Кайсыл мүчө ооруй турган болсо, ошол жерде этият кылабыз. Куд ошол сыяктуу сиздин мына бул залдын ичиндеги жанагы сабакка катыша албай калган дүйнөдөгү мусулман муъмин, ал сиздин бир тууганыңыз. Сиз өзүңүздүн бир тууганыңыз, күйөөсү, сиңдиңизди же эжеңизди уруп, урушуп, тилдеп, үйүнөн чыгарып берсе кандай ызаланасыз? Бир тууганыңыз үчүн кандай болосуз? Куд ошондой. Таанысыңарбы, тааныбайсыңарбы? Кыбыланы карап намаз окуган аял муъмина болгондон кийин ал силердин бир тууганыңар.
Демек бир тууганыңардын эч качан аркасынан жамандабайсыңар, ушактабайсыңар, тилдебейсиңер, гыйбат кылбайсыңар. Ошон үчүн айтып атат. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө мукминдик даражага жете албайсыңар. А мукмин болбосоңор анда силер бейишке кире албайсыңар деди пайгамбар. Пайгамбар айтты, мен силерге оңой жолун үйрөтөйүн. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Үйрөтөйүнбү? Мен бир эле нерсени үйрөтөм. Эгер ошону аткарсаңар, бири-бириңерди дароо жакшы көрөсүңөр. Жыйынтыгында ыймандуу болосуңар. Анын жыйынтыгында бейиштик болосуңар деди эле. Сахабалар чурулдап кетти. Үйрөтүңчү, айтыңчы, айта салыңчы я Расулуллах. Пайгамбар эмне деди? Афшу салама байнакум. Мезгил менен жолукканыңарда сөз түрдө учуруп ассаламу алейкум деп эле тура турган болсоңор, анда жүрөгүңөрдө махабат орнойт. Андан кийин ыйман, андан кийин бейиш. Салам деген бул инсанга сүйүү, махабат, тынчтык, ынтымак, биримдик, бир туугандык тартылай турган эң мыкты сөз. Кече кошуна менен урушуп кеткенсиңер да. Аябай урушкансыңар. Небеледен болгон иши кылып урушкансыңар да. Ал кошуна сизди көргүсү жок да, көрөйүн деген көзү жок да. Шунчалык ачууланып турат. Ал эшиктен чыкты, сиз эшиктен чыкты. Сиз бияка басып кетесиз, ал бияка өлө деп кой басып кетесиңер го. Ошонун ордуна ассаламу алейкум. Кошуна ассаламу алейкум. Амансызбы? Арыбаң, жакшы эс алып турдуңузбу? Деп эле койсоңуз деп атат. Баягытан бери жүрөгүндөгү ачуу, кийек, душмандык отун алонуп токтоткан шайтандын оты өчүп калат дагы. Мына мага салам айтты да, жооп кайтарып кое берейинчи. Алейкум ассалам деп кыйшалаңдайт. Эртеси да салам айтасыз. Мага салам айтышына караганда бул өзү жалдырап атат, жарашып кое берейинчи дейт. Жыйынтыгында жалдыраган жоксуз. Сиз өзүңүзгө кошо аны дагы бейишке алып киргиңиз келип атат. Эң жакын кудаңыз бар. Сиздин кудагыңыз бар да. Кудай кошкон кудагый деп коебуз силерде. 1000 жылдык кудагый деп келесиңер го, өзү 1000 жылга барбайт өзү. Мынтан эле үзүлүп кетет өзү бир 5-6 мыңдан кийин эле. Сөздөсө эле биз апыртып беребиз 1000 жылдык кудайга. Ошону сал мындайрактан эле калтыргылачы, мындайлык. 100 жылдык деп эле айта бергилечи баягында. Калоо тилек айтканда. Эң жакын кудагыйыңар бар да. Телефондон бир күн чалып туруп. Алло. Бетиңден бузулгур. Деп эле эң жакын кудагыйыңарды, келини, өзүңөрдүн кызыңарды бетиңден бузулгур. Жинди. Кудагый сизби дейт да. Ооба мен оңбой калгыр, жашабай калгыр. Дедиңизби болду, ошон менен сиз душмансыз. Тил адамды душман кылып коет. Ал эми тилден чыккан салам душманыңызды дагы дос кылып коет да. Жыйынтыгында муъмин болуп жашай беребиз. Иншалла. Кудушундай аманат орунда бизди Алла аманат жыйнаганда кылып эми кыяматта Фирдауста чогуу болобуз иншалла. Эң негизги жыйынтык, эң негизги эсеп кысап, эң негизги жыйын отурум Фирдауста болсун. Фирдауста болсун. Бирок аракет кылыш керек. Фирдауста болуш үчүн Фирдаустагыдай жашаш керек. Фирдауска аракет кылыш керек. Камылга кылыш керек кадимкидей. Өзгөрүү болсун. Бүгүнкү күндөн эртеңкиси өйдө болсун. Эртеңкиден бүрсүгүнүңүз таптакыр башката жогору болсун да. Эч качан төмөндөбөңүздөр. Аял башыңыздар менен ушинтип атайын сабакка келгениңиздер үчүн чоң рахмат, сиздерден Алла ыраазы болсун.